Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Кыргыз элим, жерим кандайсыңар? Мен бул тартып аткан жерим алыскы Нарын обласынын Достук шаарчасынан. Бүгүн мына 4-июль 7-ай 2019. 2018 жылы аймакты өнүктүрүү жылы деп Сооронбай Шарпович жарыялады эле. Бизде болсо мына биздин көйгөй суу маселеси, таза суу. Анан 2017 жылы Алмазбек Атамбаев өзүнүн фондунан 5 миллион сом которгон. Энергия холдингден 15 миллион которгон. Анан ушул биздин айылга Достук шаарчасына Нарын облусунун таза сууга муктаж болуп биз суубуз чыкпай, суу түтүкчөлөр чирип, аргас жерлеринен жарылып, үйлөрдөн суу чыкпай кыйналганбыз. Анан ушул таза сууга 16 миллион 500 миң сом которулган. Ушул таза суу бүтпөй 2018 жылы башталган. Бүтпөй турат азыркыга чейин. 16 миллион 500 миңге бүтөт деп акча бөлүнгөн ушуга. Анан ушул жанагы ичкичтер, жегичтер жеп кетип, бул Достук айылынын былтыркы 2017-2018 жылы болгон айлык бөтүбүз жеп кетип, акчадан куржалак калдык. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул ат башы кестен плотинадан сыгылып чыккан суудан тартып бармакпыз, таза сууну. Ошол анан касылып келип токтогон боюнча жатат. Былтыр 2018 жылы касылган ошол бойдон жатат. Айыл ичи трубалары жаткырылып көмүлгөн. Ал трубаларды дагы былтыр 2018 жылы декабрда кышында көмдүк. Ал труба эми иштейби иштебейби ким билет. Жер тоң боюнча касылып, тоң боюнча көмүлгөн кайра. Ошол айдан калды. Эми биздин үнүбүз жогору жакка жетпей калды. Депутаттар, айыл өкмөтүбүз чуркап болушунча аракеттерин кылышты. Анан такыр натыйжа чыккан жок. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мунун баары касылып, трубалары болсо келген, жатат ошол бойдон. Бул фирма Дастан, ПСК Дастан уткан. Ал ПСК Дастан жок, дайын жок. Жасап беребиз деп акчанын баарын алып кетип калып, жок. Бизде азыр 5 миллион эле калды. Жумуштун бүткөнү 70% эмес, 60-50% бүттү деп мен айта алам. Моякта деген мына касылган боюнча жатат. Мына трубалары болсо жатат бул жакта. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Касылган боюнча жатат. Трубалары болсо келген. Мына жатат. Ошол биздин көйгөй ушундай. Жогору жактагылар ушул айыл аймактарын бир кыдырып көрсө жакшы болот эле. Нарынга келсе, Нарындын губернатору, акими жана ошондой эле прокурор өздөрү баары ушул ишке аралашып кеткен окшойт. Бүт эле жаап салып атат.
мына биздин депутаттар, айылдык кеңештин депутаттары Акпресске чейин барып, Нарындын Акпрессине чейин барып тысылдап какшап жүрүштү былтырдан бери. Жок, дайын жок ошол бойдон. Мына эчтеке жок. Айыл ичин болсо трубаларын араңдан сорго көмүп бүттүк былтыр 2018-жылы декабрда көмдүк. Анан ошо трубалар кышында көмүлдү. Кар тизеден. Нарында билесиңер, 7 ай 8 ай кыш. Анан биздин кыш ноябрь, октябрь деле келет. Ошол анан биздин алыбыз келбей калды. Күчүбүз да жетпей калды. Ошол.